Başlayar günü. Урматтуу мекендештер, бул жерде өзгө райондук акимиятынын алдында, имараттын алдында нааразы болуп жыйылган эл дагы болсо карай элек. Азыр жергиликтүү кеңештин депутаттары элге өздөрүнүн алдыда жасачу иштерин тааныштырып аткан кез. Мүмкүнчүлүктүн болушунча эфирди бөлүшүп, жайылтууга жардамдашканча олтурсаңыздар. Сөз башлай берсеңиз болот. Азыр эми биз акимчиликке киребиз. Элдин талабы боюнча акимчиликти сыртка алып чыгып, элдин алдында жооп беришин талап кылабыз. Элдин атынан. Элге не болуп атат бүгүнкү сессия президент айтып эле. Ачык сессия болот деп элге протоколду ачык жарыялайбыз деп. Мына топтолгон элдердин максаты ошол. Азыр ошону акимден сурап, акимден бир сурап бир информация алайлы деген немеде акимияттын алдында акимди чакырайлы деп турабыз. Аким чыксын, талап кылайлы биз дагы. Аким чыксын! Мен силер менен кошо кирейин, Аким чык! Урматтуу мекендештер, азыр элдин өкүлдөрү гана эл сыртта калды. Акимге кирип баратчы депутаттар. Урматтуу мекендештер, мүмкүнчүлүктүн болушунча группаларга, жеке баракчаларга, контактыбыздагы досторго бөлүшүү менен эфирде жайылтууга жардамдашып олтурсаңыздар. Албетте пикир калтырабыз. Бул дагы ушул наразычылык акцияны колдоого болгон. Кечиресиз, неге эртеменден бери бул жерде жыйылган элге акимият тарабынан эч ким чыгып жолугуп, элдин кандай көйгөй менен, кандай маселе менен келгенине эч ким кызыктар болбоду? Канча минутта бошойт экен? Жыгандар келди. Өзү маселелердин жеке маселесин. Кечиресиз, сиз катчысы кирип бир ооз эскертип айтпай аласызбы? Ошол келген элдин өкүлдөрү, жергиликтүү кеңештин депутаттары анан жарандык активисттер түз эфир менен келди деп. Себеби бул жакта көрүп аткан элдер дагы бир канча адамдар күтүп турушат. Үчүн бир аз кечирим сурайм, азыр микрофонсуз эфирдебиз. Түз ушул смартфондун өзүнүн микрофону менен эфир кетип атат. Ошондуктан бүгүндө бир аз мындай жетишпестиктер болушу мүмкүн, кемчиликтер.
sizlerden kayradan sunup keteyim. Efirde bölüşkөнчө olursanızlar. Kechirasiz, özünüzü tanıştırıp koyasызbı? Аты жөнүңүз ким? Аппарат жетекчи. Сиздин бул сотруднигиңиз жана элди өзүнүн жеке смартфонуна тартып атты да, эл кайрылуу жасап атканда. Анан сизде сотрудниктер отчет берип турбайбы? Өзүнө эле тартып. Siz girip айтпадыңызбы бул жака? Эл жыйылып келди. Элдин айтымында эртең 10-дан бери ушул жерде жыйылып турат экен да. Бизде акимчилик эмне кызмат кылат? Эгер элдин келген элдин абалына кызыкпаса деген. Жок. Тартпай кое албайм. Себеби бул жакта түз эфир аркылуу ошол адамдар президент келип ошол нерсени түшүндүрдү го. Мен тартпай кое албайм. Себеби бул жакта адамдар түз эфир аркылуу коомчулук көрүп отурат мыныча. Алардын да кызыкчылыгын биз коргошубуз керек да, туурабы? Эми болсо активдүү өзүнө кабыл кылат. Сиз чыгып бул жергиликтүү кеңештин депутаттарынан сурадыңыз. Эмне келдиңиз деп мен ошон үчүн сизге суроо берип кайрылып атам. Тааныш катары Мен баягы эл сурап аткан маселелерди сурабай элем, мен жөн эле өзүңүзгө болгон суроолорду берип атам. Өзүмдө жаралган суроолор. Неге ушул телефонумду таштап кирүү акыркы күндө Кыргызстанда мындай модага айланып кетип атат? Мен ушуну түшүнбөйм да. Бул коомчулук азыр ушул телефон аркылуу көрүп атат чындыкты. Маалыматты ушул телефон аркылуу алып атат. Биз ал маалыматты жаап жашырууга өзгөчө мамлекеттик кызматкерлер тоскоолдук кылууга такыр акыбыз жок да. Мен туура эле айтып атамбы же жаңылып атамбы? Коомчулук талап кылып атат, келишибиз керек го дейм. Эми коомчулукту маалыматтан үзүп атабыз да, бул мыйзамга каршы келет. Коомчулукту кызыктырган маалыматты жаап жашыруу бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, конституциясына каршы келет. Ошондуктан неге баягы эгер мамлекеттик баягы купуя сыр болсо, биз деле сурабайбыз аны. Биз жөн эле болгону бул жердин акими ушул жердин эли менен президенттин ортосундагы өкүл да, туурабы? Ыйгарым укуктуу өкүл. Бул жерде эл жыйылып турат сыртта. Эртең саат 10-дон бери деп айтып атат жыйылган элдер. Эмнеге акимчилик ушул элдин ушул келишинин себебине кызыккан жок, абалынан кабар алган жок. Эмнеге чогулдуңар деп неге сураган жок. Биз ошону эле тактайлы деп кирдик азыр. Анан чыгып элге жолугушуусун эл сыртта талап кылууда. Ошол чыгабы чыкпайбы ошол нерсени билели деп келдик. Жага келген өкүлдөрдүн айтпадык. Булардын негизги талабы эми кайрылуу болбоду. Аны сиз кайдан билдиңиз? Элдин негизги талабы кайрылуу болгонун. Эч ким чыкпады деп айтты элдер. Жергиликтүү кеңештин депутаттары мен сурадым элден, туурабы? Сурашчылардын Жок, мен элден сураганда силер элдин арасында болчуңар да, туурабы? Жогорку кеңеште
Benim Жогорку Кеңеште каралып жаткан үчүн ошону күтөбүз деп атышты. Туурабы? Азыр эми бүтсө бүтүп жыйынтыгын угасыздар да азыр. Туурабы? Endi bu yerga kelgen eldi Allah koğumuzda aytılan akim var. Ооба, Bir olsun uçakta ne olur? сурап атпатпы. Кээбирлерин көп күн тааныйм да, баардыгын тааныйм. Барыша анда мен заң аким. Аты жөнүңүздү айтып коюңузчу, бул жакта Мен көрүүчүлөр Алиев сурап. Жалал Абдыкадырович. Акимдин биринчи орун басарымын. Биринчи орунбасар аким. Эми азыр элдин талабы бул жакта сыртта тургандардын. Эмнеге кече президент өзү маалымат берип, бул 36 протоколду ачыктайбыз деп айтканда кече президент. Биз кол койгонго чейин президенттер ратификациядан өтүп, президенттер кол койгонго чейин ачыктабай туралы дедик эле. Эми өзүңөрдөн көргүлө, биз эртең 10-да жогорку кеңеште ачыктайбыз деп кече маалымат тараткан президент. Анан бүгүн кайра эле баягы жаш баланы алдагандай кылып, эч кандай ачык болбой жогорку кеңештеги жыйын. Хотя ошол мыйзам долбоору даярдалып комитетке киргизилип атат бүгүн. Бирок кайра эле баякы жон таягы болуп, кайра эле жабык эшик артында, кайра эле телефондорду өчүрүү, журналисттерди киргизбөө, ушуну менен уланууда да. Ушунун себептерин эл түшүнгүсү келип, бул жерге жыйылып келгенин айтышып атат, сыртта турган элдер. Ушунун себептерин гана түшүндүрүп берип койсоңуздар аябай жакшы болмок көрүүчүлөр үчүн, жалпы коомчулук үчүн. Жогору жактан эмне болуп атат, кандай болуп атат жогорку кеңеште. Бунун өзүнүн иштери менен элдин арыздарын кабыл алып атат бул жерде. Эми көрүшкө чындыгында менин убактымда болгон жок. Бул жерде кандай болуп атат, ал жакта ачык болуп атабы, жабык болуп атабы мен тааныштыргым келет. Жок, кечиресиз, бизде Кыргызстанда баш мыйзам деген бар, мыйзам деген бар. Бардык нерселер, бардык маселелер жогору жакта бир-эки адамдын каалоосу менен эмес, ошол мыйзамдын негизинде, ошол баш мыйзамдын чегинде, ошондон чыкпаган абалда чечилиши керек да. Андан кийин президенттин мындай сүйлөгөн сөзү бул өлкө үчүн кайсыдыр бир деңгээлде расмий болбосо дагы өзүнчө бир мыйзам болушу керек да, туурабы? Анан ушул нерселер менен баягы биздин ошол президентибизге жаман сөз тийип калбайбы деген кооптонууда айта берет, кайта берет деген эл арасында популярдуу болуп кеткен сөздөр бар, билесиз да. Ушул сөздөрдү дагы көбөйүшүнө элдин массалык баягы наразычылыгын алып келүүгө себеп болуп калбайбы? Себеби кече президент өзү айтып атса ачык болот деп. Бүгүн кайра жогорку кеңеште муну жабык эшик артында купуялуулук менен өткөрүп атса, муну кандай түшүнүүгө болот? Комитетке карап туруп, комитетте жыйынтык чыгарып туруп, анан азыр баштаса керек менимче. Жок, биз ошол комитеттин жыйынтыгы жөнүндө сурабай эле. Ошонун кайрадан эле жашыруун өтүп атканы жөнүндө түшүнбөстүк болуп, ошого эл наразы болуп келип атат. Ошонун себептерин түшүндүрүп берсеңиз деп эле сурап атабыз. Анда сиздер бул жерде эмне кылып отурасыздар? Сиздер элдин үстүнөн айлык алып отурасыздар да, туурабы? Урматтуу мекендештер, көрдүңүздөр, биздин райондук акимибиздин биринчи орун басары жасаган мамилесин коомчулукка. Азыр бул жерде мен өзүм сурак кылган жокмун же өзүм эчтекен сураган жокмун. Мен сиздер үчүн, жалпы коомчулук үчүн ушул суроолорду берип, ушул сыртта турган элдин могул түз эфирден көрүп аткан коомчулуктун суроолоруна жооп берүүгө аракет кылдым, бирок жасаган мамилени өзүңүздөр көрдүңүздөр. Азыр эми катчыдан дагы сурап көрөлү. Ошондо бизди азыр аким кабыл албайт, телефонубузду таштап алсак, ушундайбы? Анда сиз кайрадан кирип, биз түшүндүк, аким мырза аябай уялат экен, телефонго баягы коомчулуктун алдына чыгуудан жөн эле сурап чыгыңызчы. Жок дегенде могул жыйылган элдин алдына чыгып, ушул болуп аткан жогорку кеңеште болуп аткан окуялар жөнүндө түшүндүрмө бере алат бекен, ошону сурап тактап бериңизчи. Сиз башка эшикке кирип кеттиңиз. Бул биринчи орун басардын ишкана бөлмөсү, бул жакта акимдин бөлмөсү, бирок катчы кыз бул жакка кирип кетти. Биринчи орун басардын бөлмөсүнө. Депутаттар, не кылабыз? Элдин өкүлдөрү, сүйлөбөйсүздөрбү? Сиздер күтө аласыздар. Сыртта турган эл саргарып атат күн ысыкта. Бул жакта коомчулук эфирден көрүп аткандар. Сарсана болуп атат. Ушунча элди күттүрүп коюп
баягы жашынма койнуп отура беребиз, кандай болот? Бир аз кыймылбайсыңарбы? Талап кылбайсыздарбы? Сиздер акыңыздар бар, силердин мандатыңыздар бар. Эл берген. Мен жаман көрбөңүздөр. Мен элдин гана талабын аткарып атам. Kişi var iken Işine çıksan abi çıkar. Жок дегенде сыртка элге чыгабы? Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көрүп тургандай, биз ушундай бир заманда, ушундай бир башкаруучулардын заманында жашап калдык. Биз аларга эмне үчүн Кыргыз Республикасынын жарандары салык төлөп, эмне үчүн аларга айлык берип, эмне үчүн аларды жетекчи кылып, жетекчи кызматтарга дайындап, эмнени алардан үмүт кылып отурганыбызды мен өзүм түшүнө албайм. Эмнеге кайсыл жерге барбайлы телефонуңу калтыр, камераңы ташта, дайыма ушул талаптар болуп атат, мен түшүнө албайм. Албетте, мен дагы түшүнөм. Эгер под грифом секретно деген документтер болот, ошол документтерде ачыктоочу бир жыйын болсо, башка болсо тартпай тургула десе биз деле акмак эмеспиз, тартпайбыз. Себеби ал баягы грифтер, купуялуулуктар бекерден бекер ал документтерге берилбейт. Анан жөн гана акимдин алдына дагы эми тартып кире албасак, акимге элдин суроосун, элдин мүдөөсүн берип, ошого жооп алып коомчулукка жеткизе албасак, анда биз Кыргызстан эмне деген өлкө болуп калдык. Мен ушул нерселерди түшүнө албайм, мекендештер. Сиздер дагы бул жака сын пикир калтырып, өз оюңуздарды билдирсеңиздер болот. Эмне үчүн биздин жетекчилер элдин жашынат? Эмнесинен коркот? Демек ушундай мамилелер жетекчилердин элди алдап атышат. Булар ар бир жасаган ишинде элди алдап атышат, туура эмес иш жасап атат, ошол туура эмес иштерин жаап жашырууга аракет кылып, мынтип чыкпай атат деген күмөн ойго алып келет. Биз болгону ушул нерседен ачыктыкты гана талап кылып атабыз. Ачык, жаап жашырбай, ачык, калыс. Биз бир тарапка, же эл тарапка, же башка тарапка деле тарткан жокпуз. Болгону ушул биздин өлкөбүздүн баш мыйзамына, мыйзамдарына таянып, чындыкты гана чагылдырууга аракет кылып атабыз. Эгер эфирден өзгөнлүктөр ашка жалпы эле биздин Кыргыз Республикасынын жарандары көрүп аткан болсоңуздар, күтөлү. Себеби бул биздин жетекчилердин бюрократтык элге жасаган мамилеси бүгүнкү күндө чындыгында ушундай. Келесиң, ким болгонуна карабай күтөсүң, олтурасың, саргаясың. Эгер олтургуң келбесе, сен бир чоңдун баласы болушуң керек, же бир чоң болушуң керек. Анда сени эч ким тоспойт, каалаган жерге эшикти тееп кире берсең болот. Бизде азыр ушундай гана мамиле болуп калган. Эгер муну жок, ошондой эмес деп мен эле айткым келет, бирок өзүңүздөр көрүп тургандай тилекке каршы андай эмес. Азыр биз көрүп аткан чындык мына ушул нерсени гана тастыктоодо. kişi var iken şimdi. Сиздер ким? Элдин арасында жаштар.
бери олтургунча бекер кебейм. Күтөт экенбиз, олтурат экенбиз. Мен эфирди үзө албайм азыр ушул элдин мүддөсү аткарылмайынча. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Колдон келишинче өзүм билген нерселерге жооп бергенче турам. Болгону унчукпай калсак, күтүү бул аябай зеригиштүү көрүнүш болуп кетет. Биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкери атын ким атасыз? Алмаз. Дайым биз менен элдин баласы. Бирок биз маалыматты эл үчүн, коомчулук үчүн чыгарабыз. Бул жигит комитет үчүн чыгарат, азамат жигит. Депутаттар, сиздер кирип чыгыңыздар. Урматтуу коомчулук, урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мени бул жака кирүүгө уруксат бербей атат. Жок, бирок ушул азыр могул кылып атканыңыз мыйзамсыз. Могул бирөөнүн жеке менчик. Жок, жеке менчигин сиз карманга дагы алып койгонго, такыр колуңузду тийгизгенге өзү мыйзам жол бербейт. Эми биз өзүбүз ушул мамлекеттик кызматкерлер мыйзамды бузуп атканда кандай кылабыз? Урматтуу мекендештер, пикир жазыңыздар. Биздин катчыгызыбыз, ичкери кирген депутаттарыбыздын, эл арасындагы ыктыярчылардын телефондорун жыйнап алды. Түшүнөбүз, бул катчыгызда эч кандай эме жок. Өзүңүздөр көргөндөй буйрук аткарып эми сакчы болуп отурат. Биз дагы сакчы болобуз. Эртеден кечке эмне жумуш кыласыздар? Акимчилик. Сиз эмне жумуш кыласыз? Кызык да, могу коомчулукка. Мага кызык эмес, чынын айтсам, эчтеке. Мен аябай жакшы билем сиздердин эмне иш кылышыңыздарды. Биякта сурап атпайбы элдер, мен ошо суроону эле сизге берип атам. Азыр могул коомчулукта болуп аткан нерселерден кабарыңыз барбы? Сиз деле мамлекеттик кызматкерсиз эми, катчы болсоңуз деле. Не болуп атат? Эл эмнеге нааразы болуп чыгып атат? Маалыматыңыз барбы? Сиз ушул өзгөнүн кызысыз да? Аларды кармабай эле койсоңуз, алар бирөөлөрдүн телефондору да. Азыр өчүрүп койгонуңуз да туура эмес да өзү. Такыр колуңузду тийгизгенге болбойт. Тийбей эле коюңуз. Өзгөнүн кызы болосуз да? Ушул жерлерибиз, суу сактагычтарыбыз берилип кетип атканына сиз кандай карайсыз? Ыраазысызбы? Жок, бул жерде катчы катары эмес, жөн эле ушул өзгөндүн жараны, кызы катары айтсаңыз. Урматтуу мекендештер, болгону силерди зериктирбеш үчүн гана катчы кызыбызга суроолорду берип олдурдум. Күткөндө кандай? Бул азыр мен Facebook'тагы жеке баракчаман чыгып атат, бирок буюрса жакын убактарда Оймо медиа, Ачык Айкын, ТВ-KG YouTube каналдарына чыгат. Андан башка дагы ким каалаган болсо ошол YouTube каналын колдонгон блогерлер алып пайдалана берсе болот. Асамиддин Мухитдинов
ушундай элден корккон, элдин алдына чыгып ачык сүйлөөгө даай албаган жетекчилерди дайындап алып, аларга мамлекеттин эсебинен кызматтык унааларды берип, болуп көрбөгөндөй чоң майналарды берип, эмнени күтүп, эмнени үмүт кылып отурабыз? Пикир жазыңыздар. Биз өзүбүз дайындаган, мындайча айтканда, биз ишеним көргөзүп, ошол кызмат берип отурган кызматкерлерибиздин бизге жасаган ушул мамилелери коомчулукка канчалык туура? Асан Суранбаев Асанкелдин байке дейт. Мен угуп атам. Окуп атам сиздер жазган нерселерди. Жок, бул коркок экенсиңер деген, өзгөнүктөр бар экендиктен коркок экенсиңер дегенге мен бир аз кошулбайм. Себеби түштүктө ушундай бир накыл сөз бар түштүк элинде. Андише кылганды коркок деп ойлобо деп айтат да. Бул коркоктук эмес. Түштүктүн эли андишелүү эл. Андише дегени бул сабырдуу, топуктуу, ыймандуу, адамгерчиликтүү эл, түшүнүктүү эл. Бир аз түшүнүктүүлүк менен, бир аз сабыр менен, бир аз Алла Таалага карап, топук кылып, маданияттуулук менен жасаган мамилени коркоктук деп баглаган бул бир аз туура болбой калат. Бул эми албетте менин жеке көз карашым. Бардык ошол чекараларды коңшу өлкөлөрдүн элдеринен, коңшу өлкөлөрдүн аскерлеринен коргоп отурган ушул Баткен, Өзгөн, Ош, Жалал Абад, Жергесинин элдери болот. Эгер эл бир аз эле тедир бурулган болсо, президентибиз өзү айтпадыбы, бизди итке минип калган армиябыз ал чектерди кайтара албайт болчу. Эми муну мен көргөзүп атам түз эфирде, жаап жашырып калганым жок. Телефондорду алдырып коюп атса, муну эми ошол биз шайлаган президенттин бул жердеги ыйгарым укуктуу өкүлү талап кылып, мындайча айтканда ошого мажбурлап, айласыздан ал кишиге кирип элдин үнүн жеткирүү үчүн ушул нерсеге мажбур болушту. Бул албетте туура эмес, мыйзамга каршы келет. Бирок дагы баягы эле кыргызчылык, баягы эле сабырдуулук болуп атат да. Буга тийиштүү органдар менин оюмча сөзсүз реакция жасап, юридикалык баа берилиши керек. Себеби муну коомчулук жалпыңыздар көрүп атасыздар. Эми сиздер талап кылып ушул нерсени тийиштүү юридикалык баа, укуктук баа берилүүсүн талап кылышыңыздар керек. Чындыкты өз көзүңүздөр менен көрдүңүздөр. Эгер биз корко турган нерсе жок болсо, биз коңшу өлкөлөргө алданбай аткан болсок, биз президент айткандай 99% утуп аткан болсок, анда эмне мынча коркуп атабыз маалыматты чыгаруудан? Микрофон жок. Азыр жөн эле смартфондун өзүнүн микрофону менен эфир берип атам. Бул жерде микрофон көтөрүп жүрүүгө мүмкүнчүлүк жок. Буга чейин жана биринчи зам чыкканда айттым, ол сотрудник сыртта элдин чогулуп кайрылуу жасап атканда өз смартфонуна тартып аткан. Мен көрүп тургам, ошон үчүн сурадым. Эмнеге тартты, кирип силерге айткан жокпу? Биз билген жокпуз деп маалымат берип атпайбы? Элдин келгенин биз билбей калдык ичкериде отуруп. Сыртта жүздөгөн элдер турат. Алар талап кылып атат, кыйкырып атат, башка кылып атат.
аны ичкериде отуруп укпай байкай калышыптыр. Даже баягы смартфонуна тартып, видеого тартып кирген кызматкерлеринен бери буларга маалымат бербей жашырып коюшуптур. Анда өз кызматкерлери, кол алдында иштеген кызматкерлери эсеп кысап бербеген жетекчиликти эмне деп атоого болот? Тоготпойт экен да. Элин дагы тоготпойт экен, жетекчисин дагы тоготпойт экен. Урматтуу мекенештер, зеригип каласыңар, жөн эле күтүп отура берсеңер. Ошон үчүн бекерчиликтен бекер иш. Контагыбыздагы досторубузга мессенджер аркылуу, группаларга өзүбүз катталган Facebook'тагы, WhatsApp'тагы группаларга, тааныштарга, контакттарга бөлүшкөнчө олтурсаңыздар, андан дагы көпчүлүк болуп алып, жыргап, чогуу күтмөкпүз. Акимибиз, депутаттарыбызга эмне деп ичкериде сүйлөшүп атканын сыртта отуруп жыргап чогуу күтмөкпүз. Киргизбей койгонун өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жок, кире бер. Мен өзүм кире берсем болот, бирок телефонду таштап кир дедим. Мен ага каршы болом дайым. Телефонду көтөрүп кирбесем, мен маалыматты сиздерге чогуу алып бербесем, мен кирип көргөндөн мен уккандан эчтеке өзгөрбөйт мен үчүн. Мен негизги милдетим, максатым ушул жерде болуп аткан окуяны жалпы коомчулукка толук бойдон, түз бойдон жеткирип берүү. Маалымат жаап жашырып, бекитип, бурмалап отуруу эч кандай менин ниетим жок. Жок, депутаттар менен кошо чыгайын, мен бир-эки суроолорду берип алайын ушул жерде. Эмне сөз болду, чыгат бекен, чыкпайт бекен, же жаңы келген келиндей болуп, үлпүлдөп, көшөгөнүн артында бекинип отура берет бекен. Ушуну билип алайын, анан ошого карап мен дагы кийинки кадамдарымды жасайм. Бандитская страна дейт. Андай эмес дегим келет, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө жасалып аткан биздин бийлик төбөлдөрүбүз тарабынан, мамлекеттик кызматкерлерибиз тарабынан, орган кызматкерлери, ички иштер жана башка структураларыбыздын жасап аткан иштери бардыгы бир эле ошол нерсеге алып келет. Эгер чындык болсо, адилеттүү караган сот болсо, бардыгына ушундай гана баа бермек. Бирок тилекке каршы ал нерсе дагы азыр биздин өлкөдө жок болуп атат. Адилеттүүлүк мен баамда 0% болуп калды Кыргызстанда. 0%. 0ге түшүп кетти көрсөткүч. Буга чейинки бийликтердин тушунда 50, кээде 40-60, кээде 60-ка 40 болуп келген болсо, азыр адилеттүүлүк 0 болуп калды. Жок. Мен ушундай деп алам. Башкача баалай алам. Конечно, мен юрист эмесмин. Адам укугун өз алыма жараша жакшы эле түшүнгөн адам катары ушундай баалайт элем. Бизде басмачылык, бандиттик башкаруу болуп калды. Башкача атоого болбойт. Эң башкысы чогулуп келген элден коркоктук.
жогорку кеңеште каралып аткан кемпир абад маселесин же болбосо Өзбекстан менен Кыргызстандын чек араларын тактоочу демаркация иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын ишинин жыйынтыгын ошол келишилген 36 протокол боюнча даярдалган мыйзам долбоорун жогорку кеңештин комитетинде каралууда. Кече президент маалымат берген, бул 36 протокол ачыкталат деп айткан президент. Кол коюп ратификациядан өткөндөн кийин гана ачыктайлы деп ойлогонбуз, бирок тилекке каршы мажбурладыңар, эми өзүңөрдөн көргүлө, биз эртең 10-да эле жогорку кеңеште ачыктап салабыз деп айткан. Элдин баары ошону күтүп аткан, ачыкталышын жогорку кеңеште ачык болуп, ачык эшик артында өтөт дегенден кийин ачык болот, коомчулукка маалымат кенен түз жетет деп күткөн. Бирок андай болбой эле бүгүн кайрадан эле жогорку кеңеште коомчулук эмес, жада калса ошол жердеги депутаттардын өзүн ичкери киргизе койбой, мисалы Мирлан Самункожо сыяктуу элдик депутаттардын, эл өкүлдөрүнүн телефондорун алып коюп, азыр дал ушул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле телефондоруңарды калтырсаңар киресиңер, болбосо кирбейсиңер деген шарттарды койгондон кийин алар чыгып элге ушул маалыматты беришкенден кийин жергиликтүү элдер нааразы болуп, эмнеге президенттин кече айткан убадасы бүгүн аткарылбай, кайрадан эле ачык эшик артында өтүүчү жыйын, комитеттин жыйыны кайрадан жабык эшик артында өтчү болуп өзгөрүп кетти деп, же мындай убадаңарга турбай депутаттарды зордуктап, чоң басым алдында кол койдуруп, добуш бергизип, ошол кемпир абад маселесин элге ачыктабай туруп өткөзүп берип жибересиңерби деп, ошондон камтыма болгон эл акимияттын алдына чогула баштаган. Бирок бул жакта акимчилик жактан ушул убакка чейин эч бир кызматкер чыгып, эмне максатта чогулуп атасыңар, кандай талаптарыңар бар деп сурап кабар албаган үчүн азыр ошол чогулган эл өзүнүн өкүлдөрүн, жергиликтүү кеңештин депутаттарын бул жака киргизишкен. Мен дагы кошо киргенмин, ошол маалыматты берет болду экен деп. Бирок маалыматты бере албасын, элди жолугуп кайрадан эле моундай жабык эшик артында гана түшүндүрүп беришин айтып, өзү чыккан жок аким. Жардамчылары, орун басарлары аркылуу ошону айтып, азыр бул жерде жергиликтүү кеңештин депутаттары жанында бир-эки ыктыярчы балдар менен кирип кетишти. Биз болсо күтүп отурабыз. Ичкериде жабык эшик артында аким эмне деп маалымат берип атат, кантип түшүндүрүп берип атат, мен азыр айта албайм. Азыр депутаттарыбыз чыкса, алардан сурап, маалыматты тактап берүүгө аракет кылам сиздер үчүн. Билбейм, ушул күндү дагы көрмөк экенбиз. Мен ойлочумун, Кыргызстанда эч качан ушундай болбойт деп. Анткени биз башынан эле эгемендүүлүктү колго алган күндөн баштап эле демократиялык жолду тандап, сөз эркиндигин, маалыматты түз кенен жайылтууга, ар бир адам маалыматты түз бойдо алууга укуктуу деп, ушул нерсеге басым жасап келебиз. Бирок бүгүнгө келип көрүп турам, ушул нерселерге толук эч кандай мыйзамда болбосо дагы, баш мыйзамда болбосо дагы, ушул нерселерге түздөн түз түшкелип отурабыз. Биз мындан кийин бир айванчалыктагы коомдо укугубуз калбай калды. Өзүбүз каалаган маалыматты өзүбүз дайындаган мамлекеттик кызматкерлерден ала албайбыз. Эгер алар кааласа берет, каалабаса бербейт, каалабаса монтип эшигин жаап алып, сыртка отура бер деп коет, же телефонуңду ташта, же кете бер. Бул туура эмес туугандар. Бул туура эмес. Бул демократиянын принциптерине такыр туура келбейт.
Азыркы президентибиз деле президент болгондон кийин биз ушул багыттан танбайбыз. Биз адам укуктары корголгон, демократиялык, эркин өлкө болуп өнүгөбүз. Ушул принцип менен кетебиз деп айткан. Бирок айткан сөздөрүнө азыр жасалып аткан иштери, азыр ташталып аткан кадамдары бир да туура келбейт. Демократиялык өлкөдө мындай болбойт. Мисалы сиздер коомчулуксуздар азыр. Ушул эфирди көрүп аткандар. Коомчулукту мынтип зарыктырып коюп, маалыматты түз бербей аларга, алдына 1-2 адамды гана киргизип, аларга кандайдыр маалыматтарды берүү, бул маалыматты бурмалоо, жаап жашыруу. Бул мыйзамыбызга, бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келет. Эми сабыр кылыңыздар. Азыр буюрса чыгып алышат. Кантип чечилет, эмне деп маалымат берет, эмне деп жолго салат биз депутаттарды, азыр эми депутаттар өздөрү айтып беришсин. Эгер чындап биз демократиялык өлкө болсок, азыр ушул эфирден кийин райондун акимин могул жасаган мамилеси үчүн коомчулукка сөзсүз укуктук баа берилиши керек. Мындай элди сыйлабаган, элди тоготпогон, мыйзамдарды одоно бузуп, аны сыйлап сактабаган жетекчи 1 саатта 1 минутта дагы элдин башында жетекчи болуп олтурбашы керек мындай жерде. Бул жерде 100 миңдеген элдин тагдыры чечилүүчү жер. Бул жерде улуттун тагдыры чечилип аткан маселе болуп атат. Мамлекеттин аймактык бүтүндүгү чечилип аткан маселе болуп атат. Ошондой учурда моунун кабинетине бекинип алып, кол телефонуңу таштап кел, камераңды таштап кел деп, ошонун артына бүлкүлдөп жаңы келген келиндей болуп бекинип отурушу, бул моралдык жактан дагы, мыйзамдык жактан дагы туура эмес. Бул менин жеке сын пикирим. Эми муну айтканга, ошол биздин мыйзамдарда берилген, жазылган беренелер боюнча менин толук укугум бар. Мен өз пикирими качан болбосун ачык, айкын билдирүүгө ар дайым укуктумун. Балким жалпы кыргыз эли макул болуп аткандыр ушундай мыйзамсыздыктарга. Мен андайга макул эмесмин. Мен эркин, эгемендүү өлкөнүн эркин жаранымын. Эгер кимдир бирөөгө жакпай аткан болсо, болгону укпай койсун менин сөзүмдү, болгону көрбөй койсун. Ne oldu? Hiç gelmedi. Ne sözüm var? Жасаган мамилени көрдүңүздөр. Шылдыңдаган сыяктуу да. Мен ушундай болдум. Мен адам эмоциялууларды жакшы билем, анткени Москвадан режиссураны окуган адаммын. Өзүм кесибим кинорежиссер билесиздер. Ар бир адамдын карашынан, сөйлөгөн сөзүнөн, интонациясынан, жасаган жесттеринен, кыймыл аракеттеринен ал адам кайсы эмоцияны көрсөтүп атканын мен аябай жакшы билем. Биз ошол эмоциялар аркылуу фильмдерди постановка кылабыз. Ошол мамилеси шылдың сыяктуу. Буюрса кызыктын баары алдыда болот. Сиздерди түйшүрткөн суроолорго азыр жооп болот. Өзгөрүшүнчө
мамиле жасоо менен биз Кыргызстан өнүккөн, адам укугун коргогон күчтүү өлкө боло алабызбы? Ушундай мамиле менен элдин ишенимин бийликке кайтара алабызбы? Биз күчтүү бийлик, күчтүү эл боло алабызбы? Мына ушундай суроолор түшүп атат. Мына ушундай мамилелерди көргөндүм. Мен чынын айтсам мындай мамилеге бүгүн биринчи жолу кабыл отурган жерим жок. Мен дайыма эле чыгара бербейм. Эгерде мен өз кызыкчылыгым менен, өз жумуштарым менен жүргөн болсом, мен аны эч качан чагылдырбайм. Мен ар бир кадамда эле ушундай мамилеге, ушундай бюрократтык мамилеге туш болуп келем. Бул эми менин чындыгым. Бирок аны мен чагылдырбайм, силерге көрсөтпөйм. Себеби мен ал учурда өз ишим менен, өз кызыкчылыгым менен гана жүргөн болом. Бул жерде чагылдырып атканымдын себеби, бул жерде коомдун кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы, өлкөнүн кызыкчылыгы болуп атат. Бул жерде Кемпир-Абад суу сактагычы Өзбекстан тарапка берилип кетип атат. Сыртта кылкылдаган жүздөгөн эл турат. Ошол Кемпир-Абадтын берилүүсүнө каршы болуп келген, нааразы болуп келген эл турат. Мына ошолорду кимсиң, адамсыңбы, неге келдиң, не турасың деп бирөө сурап койбогонунан улам, ошолордун нааразычылыгы менен, ошолордун суранычы менен бул жака депутаттарга кошулуп кирип, маалыматты алып берейин деген максатта бул эфирде силерге чагылдырып турган кезим. Сыртта эл турат, күнгө күйүп, тирилигин таштап, ошол элдин ар биринин өзүнүн жеке тирилиги бар. Бирок алар ошол жеке тирилигин таштап, элдин, жердин көйгөйүндө келип олтурат. Бирок алардын абалын сураган бул жакта неге келдиң деген эч ким жок. Биз кирсек дагы ошо телефондоруңарды таштагыла, эфирге чыгарганга болбойт дегендей кылып, мен эмес, депутаттардын ошол келген ыктыярчы эл арасына чыккан азаматтардын дагы телефонун алып калып, бул жерде чогултуп отурат. Азыр ошол телефондордун бирөөсү жерге түшүп кетти. Аларга кимдир бирөө чалып атат, баягы вибрациянын негизинде алып түшүп кетти. Катчы кызыбыз кайра алып жайына коюп койду. Эгер ал бузулган болсо, сынган болсо, ал үчүн ким жооп берет билбейм. Азыр баягы турган жогору чектен, столдун үстүнөн жерге түшүп кетти бирөөсү вибрация болуп. Эгер азыр ошол телефон сынып калган болсо же бузулуп калган болсо, ким жооп берет ага үчүн? Ким жаңы алып берет? Билбейм. Акылым жетпейт. Баштаса келер оролу деп Манастан баштадым. Чыгышы кыйын болду. Не болуп атат? Элге чыккысы келбей атат? Давно жер кеткен деп атат? Бул биздин билишибиз боюнча бул депутаттар не болду кеп? Эми жерди Өзбекстан өтүп кеткен деп түшүндүрүшкө аракет кылды, бирок андай эмес. Бул жер биздин жер. Ошо алдыр аким өзү дагы ишине маалымат берет. Элге чыгам деп айттым. Элге чыксаң да сыртка чыгалы. Бул мен биздин жетекчилерге такыр түшүнбөй калдым. Давно өтүп кеткен деген маалымат элге кеңири жайылтууга эмне түрткү болуп атат? Биз жергиликтүү тургундар муну аябай жакшы билебиз. Кемпир-Абад ошол тартылган чектен 100% эмес, Өзбекстандагы кайсыр бир бурчунда жери бар, чек ара сызып өткөн. Бирок көлдүн 5731 гектар болсо жалпы аянты бүгүнкү күндө. Анын 4000 гектардан ашыгы
Кыргызстандын аймагы. Неге аны өтүп кеткен болсо өзбектер мыйзамсыз такыр биздин жерлер болгон жерлерде, мисалы мен жашаган Араван району Билбар айылын эч кандай мыйзамсыз эле келип өзбектер тосуп, зымторун тартып алган. Берилип кеткен жер болсо эбак эле тосо алмак. Анткени бул стратегиялык аябай кооптуу аймак. Бул жерде керек болсо баткендик акелерибиз айтмакчы, бетондоп тосо алмак. Сым менен эле эмес. Аябай кооптуу ал стратегиялык объект. Эмнеге азыр биздин жетекчилер ушул жерди Өзбекстанга өтүп кеткен буга чейин деп эле жалган маалыматты таратып, элди алдоого аракет кылып жатат? Мен такыр түшүнбөйм. Күмөндүү ой келет. Сатып жиберген го деп. Себеби ушундай сатып жиберсең же башка кылсаң анан ошентип жаап жашырганга аракет кыласың. Депутаттардан сураңыздар, мен кире албадым. Чынын айтсам, аким мени киргизбей койду. Мен түз эфир бере албадым. Мен залда эле күтүп отурдум. Булардын дагы телефонун алып коюп, сатып келгенде телефондорду алып таштап анан Дагы эле спектакль болуп атты. Ушуну бөлөк элге жеткизишке ишенем, бөлөк болбаса. Söz ver. Bazen özgü gidelim ha. Өзүбүз кирейинби? алар силердин келгениңерди билбей калыптыр вообще. Эртемен ондон бери берде турганыңардычы. Баягы силерди моякта тартып турган баягы сотрудниктери кирип айтпаптыр, мына эл келип мындай кайрылуу кылып атат. бирсек, элдер келди өзек. Kaçıp gitti o yerde. Kimler çıkıp elin çekesinden kaçıp çıkıp gitti o Жөн zaman. адамдар жөн эле мындай кайрылуу жасап атат окшойт деп биз. Çok hoşunda dili bu atın aldına kimler geldi. Basıp çıkıp. Şunca elden üstüne ben hakim olup duram. Кымбаттуу жерлештер, силерде ошол жакта турган 90 депутат тогот болгондон кийин ушул акимчилер тоготобу? Мындай оюнун көрмөңөр деле. Жаш бала эмеспиз, эмнеде турабыз саат 10дон бери ишибизди таштап, бала чаканы таштап эмнеге келип? Бизди көрбөгүдө биз башка улут эмеспиз, же тажик эмеспиз, же өзбек эмеспиз. Байтан бери турабыз. Алиги укмамышка салып коюп атат да көрмөсүбүз салып. Je bir көңүл бура турган кадамга барат окшойт. Mına прямой вот. Ооба, Прямой рука мындай кылды. Мына Жапаровго мен билбейм, ал мен чай ичкен да эмесмин. Ташиев бул торпок кайтара турган болду. Чындыгында. Тура! Адымаровду бизге кошпосун. Ал аксакал өзүнүн жолу менен өмүр сүрүп атат. Туурабы? Тура! Мадымаровду бизге кошуп ушунун балдары акча алып, мен Мадымаровду көзүмөн көрө элекмин ушу жашка чыгып. Элекке чыгып. Бул просто искусство болуп атат, политикадан. Мына Ташиев эч качан бийликке келген адам бир тууганын жакын досун койбош керек. Бул бийлик эмес. Чыны келген. Ne üçün ayaktan 4 posta alıp koyar? Burç bolup atkan yer. Naborat kurçu düşüreyim. Şunu naborat. Jete turganın ile ursatı kaldı. El boyunca. Temperatürü çekmese bir ayga jetpeydi. Bul yerde Madımarov hiç kanday bizge teşes yok. Men öň görgen bala emasmın. Ana Madımarov koşup alıp mına Kırgızdın elde ele öte uşakça. Kolundan gelse jamanda öyle mına 1000 so'm alıp aldı. Turabı? Mına 1000 so'm alıp algan adamlar dep kelip atar. To'g'ri emas. Bul yerde Japarovdun günөөsü eger Japarov bilikti saktap kalam, realni el üçün, Kırgız eli üçün işlep berem dese Ташиев вообще geçiş керек. Bu Ташиев вообще bilik emas УКМК профессионалдар бар. Ömür mına sержанттан баштап генералга жеткен. А Ташиевдин андай деңгели жок да. Ташиев полный бийликти ээлеп алгандай мамиле кылып атат бул жерде. Ташиевдин деңгээли УКМКда сержанттын деңгээлине жетпейт билишинче. Чындыгында.
Барлық нәрсе чымчык сойса да касап сойсын дейт. Ар бир нерсе өзүн профессионалдар келмейинче Жапаров эч ким эмес бул жерде. Жапаровдун авторитетин кетирген мына Ташиев. Билбей берип коюпмун. Ташиев билбей жерди берип коюпмун дегенде кетиш керек эле. Даже расстрелге чын-чыны келген. Кыргыз элине алдында өмүр бою камакка, мейли кечиримдүү болсоң азыр атууга өкүм жок. Өмүр бою атып немеге камакка кетиш керек эле. Бул билбей койгудай ал ким? Бу Кыргыздын жери. Ооба. Билбей калдым деп анан кийин адашып калыпмын. Не керек бар бизге? Билбей калдым деп да башка жерди берип койсун. Анда тур эмес го. Жапаров каякта карап жүрөт бу ката. Дагы ошол жанына алып кирип алып мен сактын карашым керек. Бул ким? Буга чейин болуп келген закон баарына тиешелүү. Ошон үчүн сакташ керек Кыргызда. Ташиев өзгөчө адам эмес. УКМК. Жапаровдун баягы коросунда жашай турган. Буга чейин кандай жашаган УКМК квартирада ошондой жашаш керек. Ооба. Болду. Анан мына жерибизди Резиденцияда той кылып келип отчет берип мына аким баш болуп. Ооба. Баш болуп нерде отчет бериш керек. Болбосо токтобойт. Мына аким Мына аким неге жүрөт? Мен аким. Силерби? Ооба. Эмне үчүн жүрөсүңөр? Кандай жүрөсүңөр? Ассаламу алейкум. Жумуш кылып атабыз байкес. Элди топтоп булардын тиркилиги бар да. Кандай топтоп? Эмне кармап атасыңар ушу элди? Эч ким мага топтол деген жокму? Жок, буга ичем булар жер үчүн күрөшүп жүрөт. Сиз жана эле курсапта жүрбөңүз беле? Алап койбой эле. Чогуу эле жүрбөдүк. Жок, мен деле айтасыңар да. Ошо Мадымаровдун адамы деп. Мен Эч ким айтпайт. колду бер. Эч ким айтпайт. Колду берсең, жигитсиң, Э. Мен Мадымаровду мынандай көрө элекмин. Анда санда эле телевизордон көргөн балам. Бирок мына кемпир абат эмне үчүн берилди? Эмне үчүн отчет? Азыр 21-кылым отчетту бериш керек. Мен айтып коеюн беле? Жок, токтоп тур, аким сен угуп тур. Эмне үчүн ушуга жеткирдиң? Мына элди чогултуп. Кана жеткирдим. Сен күчтүү болбойсуң бе? Жерин сактабайсың деген ба? жокмун жеткиргендем. Президент кала Эч ким мага айткан жоксуң. Президент токтоп тургула. Президент кетет, билесиң, Жок, мага эч ким айткан жокты чогулабыз деп. Сен элдин адамысың, өзгөнүн. Ооба. Сен эмне үчүн сактабайсың ушулардын укугун? Эл тура. Булардын эмне тиргилиги жокпу? Тиргилиги жокпу? Байказ ичип атыпсыз. Мен Перегар уруп атат мага. Жок, ооба. Кантип сүйлөп атасыз? Мен ичем. Соол ишиңе келди? Ичем. Ооба. Бирок чындыкты силер чыгарбайсыңар. Кандай чындыкты? Чындыкты чыгарбайсыңар силер. Биз 7 саат Силер жеткирдиңер да, байке эмес, мен акаммын. Биринчиден. Бирок ушунча элди акимге сөз берели. Ооба. сүйлө, мейли, ушу элге жооп берчи. Канаттанып болсо мейли. Сурабыз мен дагы ичкери кирген болчумун. Элдин суроосу боюнча депутаттар кирди, эл өкүлдөрү. Телефондорун таштап кирди. Мени дагы телефонду таштап кир деп айтышты жардамчыларыңыз. Бирок мен баш тартып кирген жокмун. Ушуга эмне себеп болуп атат? Эмнеге акыркы күндөрү ушул биздин мамлекеттик кызматкерлер элге түз маалымат бербей атасыздар? Ушунун себептерин түшүндүрүп берсеңиз. Кандай эмне жөнүндө сиз маалымат угайындап атасыз? Ушул элдин эле талабын депутаттар сизге жеткирмек болду. Сизди элге чыгасызбы деп сурап Мен ошо элдин талабын азыр жогору жакка жеткизем. Башка эмне деп атасыз? Сиз ошол эле функцияны аткарасызбы бул жерде? Кандай ошондой кылса? Демек Азыр мага менин колуман келе турган талапты айткыла, мен кылып берейин. сиз бул жерде президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүсүз да ушул районда турабы? Кече президент мырза маалымат тараткан, бүгүн ушул кемпир абад маселесин кароочу протокол жогорку кеңеште, комитетте ачык, айкын каралат, коомчулуктан жашырылбайт. Буга чейин кол койгондон кийин, ратификация болгондон кийин ачыктайлы дедик эле, бирок силер ошо мажбур кылдыңар, эми өзүңөрдөн көргүлө ачыктап салабыз эртең деп айткан болчу. Бирок бүгүн кайра эле жогорку кеңеште ал нерсенин карманча каршысы болуп атат. Эл менен ойношпогула. Анан ушул нерсенин себебин сиз түшүндүрүп бериңизчи, президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү катары. Эми ал себеби өзүңөр түшүнүп атасыңар да. Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда чек ара маселеси чечилип атат. Ал тараптан да өзбек калкы бар, биякта кыргыз калкы бар. Ратификация болгуча кээ бир маселелерди может ачыкка чыгарылбаш керек, кээ бир маселелер. Ошон себептен эле бул. болгондон кийин ачыкка чыгышынан кереги жок да. Жок, мындайда байкасы Өзбекстандын президенти
Мирзиёев ушинтип айтты, 99% биз баягы талаштуу жерлерди Кыргызстанга өткөзүп беребиз деп, ал киши коркпой элин ачык айтты. Биздин президент айтпады ал сөздү. 99% бизге өткөрүп берип атса дагы, ал корккон жок элинен. Ачык айтты да, биз берип атабыз деп. Эгер чындап биз алып аткан болсок, эмнени жаап жашырып атабыз? Коомчулук мына ушуну түшүнө албай түшөлүп атат да, мактанбайлы ачыкча. Ал айтты, өз Ал тараптан жеринде айтты. да ратификация өткөндөн мактанабыз буюрса. Жок, документтерди көрсөтүп. Ал ратификация болгондон кийин кеч болот, согуш кылып ала албайбыз, аны сиз жакшы билесиз. Жетекчи. Ал жерде жанагындай айтылып атат, колючий проволока тартылбай, бул келишимде мыйзам болот да, мыйзам менен Бирок бекит да. бул биздин бийликтер учур келгенде төбөлүк эчтеке жок кетет. А кийинки бийликтер ошол келишимди сактап кала алабы күчүндө? Чындыгында Ал мүмкүн эмес. Эгер ошол жерде шыпылар болгон болсо, ачуу одакчы келгениңерчи, акмилчиликке бир тыйын. татылат. Бул эч нерсени чече албайт. Жок, байке, сиз ичип алып эле ар кайсысын сүйлөп бериңиз. Аны кекетип окутпаңыз мага. Өзбекстан баштапкы келишимди да аткарган эмес да, туурабы? Баштапкы союз Бул убагында келишим. ошол 62-65. Жок, өткөндө президентибиз өзү баш болуп келди, келип бирип түшүндүрдү да элдерге. Түшүнбөдүңөрбү? Ошол нерсе түшүнүксүз болуп атат. Азыр сиз дагы Кандай? Жок, кирип түшүндүрүп, кирилесе кирбей койдуңар го ошерде канчасына. камерага. Кирбей койдуңар го өткөндө. Сурандык Аким го. мырза, могул депутат, элдик депутат. Азыр сиздин алдыңызга кирди. Сиз бул жерлерди буга чейин эле өтүп кеткен Кемпирабад суу сактагычын жана бизге тийиштүү болгон 4000 гектардан ашык бөлүгү Өзбекстанга буга чейин эле өтүп кеткен деген маалыматты бериз. Бийлик тараптан дагы биз көп угатабыз бул маалыматты. Бирок чын-чынында андай эмес экенин сиз өзүңүз жакшы билесиз да. Андай эмес, ошондой. Мен окуп чыккан катары айтайын, алтын документтерди. Алар эбак эле ал стратегиялык объектсин Кандай башка жактан? Мен Кыргызстандын жаранымын. Мен сизге окшоп, мен да патриотмун. Патриот байке. Мен келгенне күнү Кемпирабадты айланып чыккам, текшерип баарын карап чыккам. Жанагы ачылышта деле ошол жерде отурган аксакалдардан бирөөсү сурасаңыз болмок. Ошолор деле айтып бермек да. Кайсы? Бул Кыргыздын жери болгон, берилбеш керек деп ошол жердеги аксакалдар деле айтмак. Сиз сураган жоксуз. Азыр менден эмне талап болуп атат? Мен жогору жак жеткизейин, чогулганга жеткизейин. Эл менен Мына бүгүн атайын ачык кылдык. Келип айтып обращение кылгыла дедик. Жок, сиз буга чейин болгон окуяларды элге түшүндүрүп бериңиз. Эл мен Буга чейин кайсы окуяны? ушундай эме айтышты. Биз ошол бүгүнкү жогорку кеңештеги жыйындын, комитеттин жыйынын кайрадан жабык эшик артында болуп, кээ бир депутаттар телефонуңарды таштабасаңар кирбейсиңер деген үчүн баягы киргизбей койгонун уккандан кийин эл ошондон тынчсызданып, кайрадан баягы зордоп, мисалы могу желкесинен басып, өткөрөсүн могул Эми андай болбойт да. Биз демократиялык мамлекеттебиз. Андай болбойт эч убакта. Ар бир адамдын укугу бар. Демократиялык мамлекет. Эми аякта айтып атпаймынбы, сырлар бар да, куйпа сырлар бар айтылбай турган. Элден жашыруучу не сыр бар, айтыңызчы. Эмнебиз ачылып калат? Мен айтып атпаймынбы сизге, Өзбек менен Кыргыздын маселе, чегара маселесинде аякта айтылбай турган да сөздөр бар да. Ташиев деле берип койду. Жок, айтылбай турган макул. Аяк жак укпай угуш кереги жок болгон сөздөр бар. Азыр азаттыкка Камчек Ташиев интервью берди да. Мен билбейм, Жок, эмне интервью берген. Укуган убактында жок анан. Турпсаңыз, мен айтып берейин, сөз аягына чейин уктум. 4485 гектар жер ошо Кемпирабад басып турган жер. Ошону Өзбекстанга бердик, анын ордуна Ош менен Жалал Абадтан 18000 гектар жер алдык деп. Абсал тур. Эми сизге дагы кече мен Энис Солтоевго берген суроону берейин. Сиз ушул кызматыңызды коюп коюп туруп, элдин катарында Кемпирабаддын кетишине көз карашыңыз кандай? Кемпирабад мурун эле кеткен, ачык айтайынчы. Мурун кеткен болсо угуп туруң. Туугандар угуп тургула. Туугандар угуп тургула. Кане кече угуп туруң. Мындан айда Шаптан ака, сиз кызматка, мына кызматка жаңы дайындалдыңыз. Анан неме? Бир жылы Өзбекстандын президенти Ислам Каримов мархум. Ошол Ошко газ бербей койгон. Атамбаев президент эле ошондо. Эгерде сиз айтып аткандай мурда эле өтүп кеткен болсо, Өзбекстан эч ага эле алып койот эле. Өзбекстан Кыргызстандан кандай эки эсе күчтүү мамлекет экенин сиз менден жакшы билесиз. Ал сиздин оюңуз. Туурабы? Жок, сиздин деле оюңуз. Документтер, жүрүңүз. Кириңиз. Жок, эмнеге алып чыгып? Алып келбейсизби? Алып келиң ошо документти. Жарыялагын неге? Болбойт, ал азыр ратификация болгондон кийин көрсөтөм. Ратификацияга чейин элди Жок, азыр эмне деп атасыңар? Мен эмне деп атасыңар? Мен жогору жак жеткизейинби айткан сөзүңөрдү? Эмне деп атасыңар азыр? Буга чейин болгон Кемпирабад берилбесин. Кетирбейсизби? Кандай? Жок, азыр эмне кылды деп атасыңар? Эмне кайра кече президент ачык эшик артында болот деген бүгүн кайра жабык. Мен каяктан билем алардын ою эмне, эмнесин? Буякта айтып атпаймынбы, купуя сырлар да бардыр. Бул жерде. Я,
бийликтин өкүлсүз. Мен жеткизем ошо сөзүңөрдү болуп жеткизем. Жеткизем. Кандай соода жеткизишиңи айтайынбы мен? Президентке төз кайрылдагы Ташиев экөөнө. Эл мен районумда жашаган калк, мен башкарган Өзгөн районунун калкы Кемпир Абад берилишине каршы чыгып атат. Мен элдин атынан ушуну жеткирем деп айта аласыңарбы? Айт, ошону талап кылып, ошону талап. Бийлик тарап көрүп атат дейт. Айт, кайрыл сен ошону айт. Шöyle durup Мен kaybolmuş. кайрылайын. Антип кишини жарга такабаңыз, макул. Ошол. Угуп атат да, угуп атат да. Жок, сенин оозуңан уксун бийликтеги. Жарга такап ойнайт коюңуз. Жана сүйлөшпөдүк бирок ушуну такайсыңар дедим жарга. Мен эмне деп айтам? Берилбесинде мен айтайын. Ушуну айтайын. Ел ошону талап кылып атат. Урматтуу Садыр Кожо иши айтып коюңуз. Мен эске айтып атпаймынбы? Бул илгери эле кеткен бул 65-жылдар. Мен окуган документтер Мен айтып окуп чыкманы көрсөтөсүң. Сен окуганды биз түшүндө көрүп отурабыз у жерде. Мирза, sen ona karacı. Sen o birliğe yetkizmesin. Onu az öpüp gitti orası koy. O şu dokument tap çıkıp mirza oku verdin. Yok. O şu. Al dokument benim canımda çok. Al birliğe değil bu. 15 октябрь алып барсын ошону. Консулдуктун суроосун берип коюн. Эгер өтүп кеткен болсо 31 жылдан бери Өзбекстан эмнеге эң жөн талаларын, таштак талаларын ушундай зым тор менен тосуп атканда, ушундай кымбат баалуу стратегиялык объектисин эмнеге тосуп алган жок 31 жылда? Ушул суроого жооп берип коюңузчу. Аны Өзбек тараптан сураш керек да. Мен каяктан эмне жооп берем? Мен каяктан билем эмнеге тосулган жок экен? Аны каяктан билип айтып атасың, бул мурун эле өтүп кеткенде. Жок, мен айтып атам, азыркы учурда колючий проводко тартылбайт. Ал келишим болот, мыйзам чегинде ал мыйзам болуп да келишимге тартылбайт деген. Bunlar içinden çeçilmeyiz Mirza. Bunda ötüp ketken de Deputatlar çeçilmeyin. Bu hakim çeçilmeyin. Мынаны айтып атам да, элдин Өткөндө чогулушка чыккан катыштыңыз да. Айттыңыз? Айттыңыз сөздү? жалаң Аны эмне деп атасыз эми? Мен эмнени тиреп атасыңар азыр эми? Элдер Айтпаңыз, мен эмнени тиреп атасыз? Сураңызчы. Эмне деп сураңайын? Эгер ушул кадам менен кете берсек, Өзбекстандыкы деп таанып биз Өзбекстанга ратификация кылып өткөзүп берсек, силер эмне кыласыңар? Макул болосуңар Ар бир маселе, чегара маселе чечилиш керек, байкеси. Чечилиш керек. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, Тажикстан эмне болуп атат? Чечилбеген үчүн эмне болуп атат границабыз? Мына азыр Өзбекстан тараптан чечилебиз деп аткандан чечиш керек бул маселени. Чечип алыш керек. Жаманбы, жакшыбы? Жаманбы, жакшыбы бизде солдаттарыбыз бар, кайтарат. Чегара маселени чечип алып турган кайтарабыз да. Такталбай атса каяктан тапкан жок. Жол менен чечүүгө каршымын. Маселени чечиш керек, берүү жол менен эмес. Бөлүшүү жол менен. Бөлүшүү жол менен. Çeçeğe var yok mu? Karayı. Чегараны такталсак карайбыз. Такталбаган чегараны кантип карайбыз? Аким мейли азыр сизге суроо берейин да. Өрбөй эле болуңуз, мен укпайм сизди. Эмне деп? Бериңиз. Кече кароо токтоп турсаңар. Кимсиң сен бул, сен укпайм дегиде. Мен суроосун билем да азыр эмне суроо берген. Пускай кандай суроо болбойт сизге. Сиз мамлекеттик жумуштарым бар, байкелер. Башка да жумуштарым бар. Биздин да жумушубуз бар. Биз эмне бекерчимизби? Там боюнча ушул нерсени карап атканда башка жумушуңду кое тур. Ооба. Айтмакчы байкеси. Mirza, bunda kız geldi. Bunlar kuğup çıkış gerek. Da kuğup çıkış gerek bunlardı. Ne bulasınız? Барма, кереги жок. Bulardı mı yaka çıkarıp koy dur. Hemen gidin bakış gerek. Алдырба сен. Provokasyon емес. Курт тур. Bunlar Кереги жок. Кайка куп чыгасың? Кайка куп чыгасың? Мен суроо берейин да. Силер жооп берип койгула суроого. Бул эле адам эже болду. Ол бирөөсү. Неке? Укпайсызбы? Кандай суроо экенин укпайсызбы? Жаңа татнак эле чогуу жүрүп куршап ачылыш болду. Мектептин ачылышы болду. Ооба, ал жакшылык жака дагы барам мен. Кечке эле чырда жүрөт дейсизби? Башка кылар Мына ишиң ке. жок сиздин. Бар менин Мындан ишим. башка кылар ишиң жок. Менин ишим бар. Үйлөнүп акпайсыз, балдар акпайсыз андан көрө. Какая вам разница? Какая вам разница менин личный жашоо менен? Аял киши болуп жерин Эмнеге депутаттарды Карол айыл өкмөтүнүн депутаттарын кайрадан чакырып, мына прокурорлоруңарды ээрчитип барып, басмырлап атасыңар? Эмнеге коркутууларды кылып атасыңар? Карол айыл өкмөтүндө айылдык депутаттарды кайрадан ушул Ташиевдин Жапаровдун чечимине ыраазыбыз деп жазып бергиле деп
басмырлап коркутуп атасыздар. Андай эч ким андай болгон жок. Кара Болуп атат го. Андай болгон жок. Куршап баары против беришти. А Кароол дагы против берди. Кайрадан чакырып алып. Андай маалыматым жок экен. Мен андай качан болду андай? Сиз азыр ушуну таанып атасыз да. Кандай таанып атасыз? Мыналар жүрдү го, биз көзүбүз менен көрдүк. Депутаттар өздөрү чыгарып берет да, мен чыгарып. Телефондордо бар азыр доказательствочу. Сиз далилдей албайсыз, азыр бекер эле неме кылып атасыз. Жөн эле элдин талабын угуп, элдин оюн угуп, бийлигиге жеткизип бериңиз. Жеткизем. Ошол. Не кылабыз, элдер? Эгер Кемпироват 1965-жылы берилип кетти деп атабы. Аташиев жазына бизге келгенде айтты го. Эгер Куршабелди наразы болсоңор, сүйлөшкөндөрдү жокко чыгарабыз деп айткан Ташиев. Туурабы? Мен кандай дейсиң анда? Сиз берилип кетти деп атасыз. Комментарий бере албайм деп айкесиз. Бирөө эмес ал, Ташиев айтты, мен эмес. Жок, ошо комментарий бере албайм деп. Сиз Сиз уверенно айтып атасыз, 65 берилген документ менде деп. Ташиев Менде жок. Азыр айттыңыз го, мен көрсөтөм. Окуганын айтам деп атам, окуганын айтам деп атам. Мен суроо берейин дегенмин. Ташиев ушуну сүйлөгөн да. Элдин наразылыгын жеткизип коюң бийликке. Болду. Биз Кемпироват берилишине каршыбыз. Түз эфирден жеткириң азыр. Булар сүйлөбөйт булар. Ташиев жокко чыгарабыз деген туурабы жазда келген. Урматтуу мекендештер, баарын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Аким мырза чыкты, болушунча өзүнүн жообун берди. Эл эч кандай канаттанган жок акимдин жоопторуна. Бирок ушул элдин наразы болуп ушул жерге жыйылып турганын өзүнүн жетекчилерине, бийлик башындагы азаматтарыбызга жеткирүүнү убада кылды. Бирок ал кандай чечим кабыл билбейм. Элдин талабын угудасыздар, акыйкат чечимди талап кылууда. Аким берген азыркы маалымат толугунча туура эмес экен, калп маалымат экенин мен силерге баса белгилеп айта кетейин. Эч кандай Кемпироват 65-жылы Өзбекстанга берип коюлган эмес, ошол боюнча калып кеткен эмес Өзбекстандын баласында. Келишимдер болгон, келишимдер түзүлгөн, бирок ал ошол эле Өзбекстан тарабынан келишимдер шарттары аткарылбагандыктан ал келишимдер жокко чыгып, могу дээрлик 55-60 жылга жакын биз Кыргызстан ал жерден пайда көрбөй бир дагы. Өзбекстан болсо өтө көп миллиарддаган, триллиондогон суммада ал жердин дыйканчылыгынан башкасынан пайда көрүп келет. Ал үлүштөн Кыргызстан бир тыйын дагы пайда көргөн жок. Зыянын гана тартып келет. Мына ушундай кылымдын аферасы, чыныгы. Садыр Жапаров бир кездерде айтпады беле? Кумтөр кылымдын аферасы деп. Жок. Мына ушул Кемпироват кылымдын аферасы. Мына ошол кылымдын аферасы болгон чыныгы маселени бүгүн биздин жетекчилер монтип, ал өтүп кеткен ошондой эле Өзбекстанга деп айтып, элдиге туура эмес маалымат берип атканы, бул менин баамда, бул улутка жасалып аткан, мамлекеттин келечегине жасалып аткан кыянат деп баалайм мен. Урматтуу мекендештер, мен дагы деле ушул жерде болом. Дагы кандайдыр жаңылыктар болсо сиздер менен бөлүшүп түз эфирлерди жасаганга аракет кылам. Ага чейин аманчылыкта ушул түз эфирлерде жүз көрүшкөндө Аллах Таала өзү насип эткен болсун. Барыңыздар бар болуңуздар. Аллахка аманат.